ооба туура айтасыңар. Биз дагы ошо результаттарды угалык, ар кимдин ойлорун угалык да анан ушу группада жүрөбүз да. Мен результат жакшы эле алдым мына бөйрөк боюнча. Бөйрөк очищенияга биринчи ошо очищение чайын ичтим, 1 жума эле ичтим, бирок мен ошо бөйрөгүм ооруп аткандыктан очищенияны 1 жума эле ичип, анан 3 күн эс алып, анан 4-күнү кайра эле бөйрөктүкүн баштап алдым да. Жакшы, Кудайга шүгүр, Кудайга рахмат деп отурам. Жакшы результат алдым. 66 белок менен анализ тапшырдым эле. Кайра ошо 1 жумадан кийин очищающий чайды ичип барып анализ тапшырсам эле уже 33 болуптур белок. Анан азыр уже бөйрөктүн өзүнүн чайын ичип атам. Анан муну да 10 күндөн кийин кайра тапшырам. Ичкениме бүгүн 2 күн болду. 1 жумадан кийин тапшырып көрөм. Ошондо кандай болот результат, аны да айтам силерге. Сиздер дагы ошо өзүңүздөрдүн результат алганыңыздар